Düstur, yüzleri ortağa. Kurallı güçlerinin kol başçısı, İçki İşler Ministrliği'nin hizmetkarları saltanatlı maharekeye dizildi. Bayanlagan General Leytenant Bezbek. Salamat çağırmış arkadaşlar. Erkin dur. Erkin dur. Ардактуу генералдар, офицерлер жана кызматкерлер, ички иштер органдарынын кадырлуу ардагерлери, бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары. Биз кайсы гана тармак болбосун жүктөлгөн милдеттерди натыйжалуу аткаруу үчүн эң алгач иштөө шарты талапка ылайык болушу керек деген принципти тутунуп иш алып барып келебиз. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштөө шарттары канчалык жакшы түзүлгөн болсо, элге кызмат көрсөтүүнүн сапаты да ошончо жогору болот. Бүгүн биз ошол элге кызмат кылуунун сапатын жогорулатууга мисал боло турган Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жаңы заманбап имаратынын ачылышына күбө болгону турабыз. Ошону менен бирге жүктөлгөн милдеттерди мындан ары дагы күчөтүү максатында кошумча автоунааларды, керектүү жабдууларды жана атайын каражаттарды тапшырабыз. Барыңыздарды бүгүнкү жакшы саамалык менен чын дилимден куттуктаймын. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын имараты Советтер Союзу учурунда эле курулуп, мамлекеттик башка имараттарда эле жыл сайын оңдоп түзөө иштерине каражаттар талап кылынып келген. Имарат алгач маданият үйү катары 1985 жылы салына баштап, 1987 жылы кайсы бир себептерден улам курулуш иштери токтоп калган экен. Андан бери бул имарат колдон колго өкүнүчтүүсү жеке менчикке өтүп кеткен жайы да бар экен. Арадан 36 жыл өткөндөн кийин Талас облустук ички иштер башкармалыгына бул имаратты өткөрүп берүү чечими кабыл алынган. Имараттын 4 дубалдан башка эч нерсеси болгон эмес. Өз мезгилиндеги мындай көйгөйлөргө карабастан, бул башкармалыкты Жоламан Шаршембаев, Феликс Кулов, Абдыбек Суталинов, Рашид Тагаев, Алымбай Султанов сыяктуу легендарлуу генералдар жетектеп, аймактын коопсуздугуна жооп берип келишкен. Ал эми ички иштер министри Улан Омоханович өздүк курамга иштөө шарттарын түзүү менен элге кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында демилге көтөрүп, деме өрчү таап, бул имараттын курулуш иштери башталган. Курулуш 2023 жылдын сентябрь айында башталып, 7 айда толугу менен муну аяктады. Күнү түнү жүргүзүлгөн иш аракеттин жыйынтыгында көз коркок кол баатыр деген элибиздин улуу сөзү ушундай талыкпаган эмгектин натыйжасында далилденип турат. Учурдан пайдаланып, имараттын курулушуна салым кошкон демөөрчүлөргө жана башка колдоо көрсөткөн тараптарга ыраазычылыгымды билдиремин. Урматтуу мекендештер, мына ушундай жетишкендиктерди ички коопсуздукту камсыздоодогу өзгөрүүгө бет алган алгылыктуу кадамдар деп айтууга болот. Калкыбыздын бейпил турмушта жашоосун, коопсуздугун камсыз кылууда кыргыз милициясында бардык шарттар түзүлүүдө. Мындай аракеттер дүйнөлүк стандартка шайкеш келген коопсуздук деңгээлине жетүүгө болгон аракеттер экени айтпаса да түшүнүктүү. Акыркы 3 жыл аралыгында өлкө аймагындагы ички иштер органдарына жардам сурап кайрылган жарандарыбыздын чакырууларына ыкчам чыгып, жерине жетип барып, коопсуздукту камсыз кылуу үчүн 400дөн ашуун автоунаа берилип, 200дөн ашуун имарат курулуп, оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Техникалык маселелерди уюштуруу үчүн заманбап талаптарга жооп берген миңдеген атайы каражаттар алынып, колдонууга берилди. Ошентип, жер-жердеги ички иштер органдарынын материалдык техникалык базасы чыңдалып, кызматкерлердин толук кандуу иштөөсүнө тиешелүү шарттар түзүлүүдө. Элге кызмат кылуунун сапатын жакшыртууга багытталган иш аракеттер ушуну менен эле токтоп калбайт. Жакынкы келечекте дагы көптөгөн жакшы өзгөрүүлөргө жетишебиз деп ишенимдүү айта аламын. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, мындай кубанычтуу учур жакшы саамалыктар быйылкы жылы 1 ноябрда бериле турган кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата жакшы жышаан болуп, элдин коопсуздугун камсыздоо үчүн ак кызмат кылып жаткан ар бир милиция кызматкерлерине өзгөчө дем кошот. Эл жерибиздин тынччылыгы үчүн, коомдук тартипти сактоо үчүн өз өмүрүн арнап,
талыкпастан эмгектенип жаткан Ички иштер министрлигинин жалпы кызматкерлерине, жетекчилерине жана ардагерлерине терең ыраазычылык билдиремин. Жаңы имаратыңыздар жайлуу болсун, ар бир кайрылган жарандын маселеси мыйзамдуу чечилген жайы болсун. Жалпы милиция кызматкерлерине бекем ден соолук, күжүрмөн кызматына ийгиликтерди каалаймын. Имаратыңыздар ак жолтой болсун, өлкөбүздө тынччылык, эли журтубузда эсенчилик болсун. İmarat havalı mağday boş. Bir canı başta otkan uçuk mu olacak? Kalkalandan, onun üstüne su aktan boş. Anan şundayla karkası var boş. Karkasından anan şunday dengeye ciddiler. Kuruluş işlerinin Yoldaş ofisörler. Саламат. Талас областы боюнча азыр 110 камера бардык жайларда, автобекеттерде коюлган, чоң магазиндерде коюлган, бут основной магистральдарда, стратегический магистральдар болмошу көзөмөлгө алган күндө камералардын баары жанагы 50 градус зон менен күнү 24 саат көзөмөлгө алабыз камера. Кылмышкерлер Талас областына келсе, 1 мүнөттүн ичинде табылат. Уже результаттар бар. 20дан ашык камера бул жерге кошулган. Вот именно Мешкос-Розскада, Розскада жүргөндөр, Көчөдө жүргөндөр, базарда жүргөндөр бет илинсе болду. Андан тышкары мына азыр боди камералар алып келдик, участковый инспекторга. Сиздин тапшырма койдук. Онлайн көзөмөлдө ар бир кызматкерлер таластын ичинде кайсы жерде кызмат кылып атса, ошондой онлайн көзөмөл. Бул чоң жыйындарды алып Ушул жалпы канчага бүтүрдүңөр ушул? 120 milyon. Андан ашык кеткен жок. Жакшы. Жакшы. Жакшы.